Апакей биздин кичинекей бөбөктөрүбүзгө арналган өзгөчө берүүдөн соң биз эфирибиздин жүрүшүн алдын көздөй улантып өрмөкчүбүз. Башында баса белгилеп өткөндөй эле бүгүн биздин өзгөчө коноктор да бар деп айтканбыз. Ал эми ошол студиябызга келип калган конокторубуз менен да тааныштырып өтө турган болсок, баарыбызга белгилүү болгондой өзгөчө Апакем ыры менен баарыбыздын кыргыз элинин сүймөнчүлүгүн арзыган кыргыздын мыкты уулдарынын бири Ишен Назаров жана кызы Адеми Урматбековалар бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен, маанайлар жакшы. Рахмат, маанай жакшы албетте, биздики жакшы. Кызыбыз уйку калбай калды. Майрам менен Адем, кандайсың? Жакшы. Маанай жок болуп атабы же, уйкуң келип атабы? Тыйым. Бар жакшы. Атаң сен эрте тур деп тургузуп келе бердиби? Эми өзүм эле турдум. Өзүң эле турдуңбу? Баары жакшыбы? Ооба, баары жакшы. Бүгүн майрамда, балдардын майрамы, анан бүгүн кантип майрамдайсың? Атаң кайка алып барам деп айтты? Атамды мени Бишкек паркка алып барам деп айтты. Эмне алып берем деди? Магабы? Эми ага өзүм көрөм да эмне алып барат экенин. Өзүң тандап айтасың да, Ооба. Анан ошол Ишен мырза айтсаңыз, бүгүн баарыбыз билгендей эле балдардын майрамы, анан өзгөчө майрамдык эфирди улантып жаткан чагыбыз, анан ошол балалык кезге барып, ошол балалык өткөн чакты эстеп, кайрылып өтпөйлү, ошол балалыгыңызга кайрылып дегендей, кичинекейиңизде кандай элеңиз, тентек белеңиз, эрке белеңиз дегендей. Тентектик жагым бар болчу кичинекейимде, баланын баары эле кичинекей кезинде тентек эле болчу. Бизде эстеп көрсөм, биринчи күндү так эстей албайт экенмин, ошол андай эле майрам болсо керек. Биз майрамда бизде күн эле майрам болчу. Ар бир ушул базар күндөрү, жумасына бир жолу базар болчу, бизде 4-күнү. Ошол базарга баргандын өзү майрам болчу. Ошол кошулуп барып келсек, же болбосо биздин ушул районубуздун центрине базарга барып келсек, ушул жак аябай чоң толкундоо менен майрамдап келген болчубуз. Тентектик жагыбыз чындыгында аябай жаштык кезибизде көп болгон, мектеп учурунда болгон. Чоң ата чоң энелерибиз менен ушу жайлоодо чоңойгонбуз, тентектикти аябай кылганбыз. Таякты да жолук жегенбиз. Аз ойлоп көрсөм эч неме да жок, балалык нерсени көрсөм. Балалыктын жакшы бир доорун сүргөн десеңиз. Анан ошол сиздин кыял жоруктарыңызбы, азыр кыздарыңыздан байкап каласызбы? Мен деле ушундай болчумун деп кээде карап отурупчу. Мен окшоштук барбы өзүңүздүн көз карашыңызда? Кыял жоругу мага билбейм, өзүм окшоштура албайт экенмин, ушу апасына окшоштурам. Апасынын азыркы көз караш, азыркы кыялы менен кызынын турган кыялы окшош берет да, көрүнүп бири-бирине сүйлөгөндөрү, кыймыл-аракеттери ушундай немелер окшошуп кетет. Адем, айтсаң, азыр бала бакчага барып атасыңбы же эс алуу болдубу, жайкы эс алууга чыктыңарбы? Эс алууга чыктык. Эс алууга чыктыңар. Бирок сен сагына баштадыңбы бала бакчаны? Ооба. Сага жагабы? Ооба, жагат. Эмнеси менен жагат? Аякта ойнойбуз, тамак жейбиз, суктайбыз, чыргайбыз да. Жайкы эс алууда, жайкы каникулда эмне кыласың? Каяка барасың? Айылга барасыңбы, чоң эне, чоң аталарыңа барасыңбы? Айтып берчи. Үйдө отурам, анан бир жолу нарынга барып келгенмин. Нарында ойногон болчумун. Ошо. Эмне болот агашмайсың? Эчтеке. Эмне уйкуң ашып атат? Уйкуң келип атат, Ооба. Азыр эфир бүткөндөн кийин үйгө барып уктайбыз, анан майрамдайбыз, Азыр маанайыбызды жакшы кылып, азыр достор көрүп атат да сеничи. Азыр анда ырдап берели, жалпы досторго? Кайсы ырды? Ак деген ырдап, бул менен ырдап көрөбүз. Ак тилекти ырдап берели? Же бак деген. Ал кирбейт да бул. Ак тилекти ырдап берели анда биринчи. Айтпы? Сүйлөп калганда жакшы сөздөрүн айтып. Сүйлөп койчу достордун бүгүн майрамы менен куттуктап. Достор, майрамыңар менен жана кичинекей балдар майрамыңар менен куттуктайм. Бул чагына сиздер үчүн деп койгон да.
Yaz bolup düğünüm tөгülgön karegimsin kızım. Akılga akıl ulagan, ato de barın suragan, da negimsin, belegimsin. Turmuştan çarçap gelinin, sağır doktor gidin, oynuy berem, dayım. Yaşo bu beni sabahım, çok oysun özüm babamım. Mekke'ye aldıramım, ata sizi. Kudayım versin tileğim, çoң bakı desen jürgönüm. Emgeyin garip etsendir, soğuda dayım yürügüm. Çarkıldap gülüp jüröber, jaşoңду şandı süröber. Ar günüm tatlı bir mende, özüң bilen. Attakem asıl attakem, var boğum uzak yaşasın, erkeledim. Siz barda kanat baylamam, çomuktur bulup aylanam. Adam benim, abam benim. Kıt gülsöň jagım obondoy, gözlörüň balbul koyondoy, kiçinemsin. Abalım suraptın bagan, ato dep tandanır dagan. Üyümdü bütün nurdagan, şirinimsin. Kudayım versin tileğim, çoң bakı desen jürgönüm. Emgeyin garip etsendir, soğuda dayım yürügüm. Çarkıldap gülüp jüröber, jaşoңду şandı süröber. Ar günüm tatlı bir mende, özüң bilen. Ar günüm tatlı bir mende, özüң menen. Баракелде дейли, үлүңүздөргө Рахмат. береке дейли. Ырдаган сага эмнеси менен жагат? Качан ырдап баштадың сен? Айтчы. Мен бала кездели 3 жашта ырдачумун. 3 жашта эле? Ооба. Азыр канча жаштасың? Азыр мен 5 жаштамын. Ушинтип чоңоюп ырдап калдым. Баракелде дагы ырдап жүрө бер, э? Анан Ише мырза айтсаңыз, ушул жакында эле ушул жаңы дуэтиңиздер чыкты кызыңыз менен. Ошол жаңы клип тууралуу дагы бир аз учкай кеп кура кетсек. Бакыт экен деген чыгармабыз болду. Ал акыркы ушу биздин акыркы дуэтибиз десек болот. Клипте эми тартып келдик колдон келишинче. Элдин сынына койгонбуз. Бул эми бизге эстелик болуп калсын деп эле. Кичинекей кезинде бул баары ушу кызымдын каалоосу менен десем болот. Эстелик болуп калсын деп, кичинекей кезинде тартылып калсын деп тарттырып койдук. Баягы көп чыгым кылып чабылган жокпуз. Өз ылайыктуу кылып. Достордун коштоосунда, Достордун коштоосунда тарттык. Бирок алдыда кайрадан пландар болуп аткан чыгар. Башка темада, башка ырдын үстүнөн кайрадан дуэт ырдап дегендей, ошону клип кылып тартып. Ошо айтып өткөндөй эле ушул кээде туруп ушул кызыма деле боорум ооруп кетет. Чыгармачылык түйшүгүн баягы кичинекей кезинен таң атпай туруп, азыр дагы чыгарышым деп отурат да. Анан бул эмес, баягы клип тартып аткан учурларда бир кайра көп дубль менен тартылып кеткен учурлар болуп калат. Анан тажап кетет.
ырдап аткан учурларда ошо түндө кечир таппаган учурлар болуп калды студиядан. Ошол убактарда аябай өзү каалабаса жөнүнө дейт элем. Өзү каалап ырдайм деп атканда каалабасын атап ырдатып турабыз. Дагы алдыда Кудай буйрса. Дагы клип тарталы деп клип тарткан жагыптырбы? Сага клип тарткан жактыбы? Ооба, жакты. Кыйналган жоксуңбу? Бирок тарткан кыйын экен да. Кыйын бекен. Ошол каалоосу болуппуз да, дагы ырдай беребиз. Атаң дагы жаңы клип тарталы десе макул болуп тартасыңарбы? Тартабыз. Ушул жайкы каникулду кандай өткөрөйүн деп пландап атасың, айтчы. Айылга барасыңарбы, же шаарда элеби, бөбөгүн карайсыңбы? Апам менен атам не десе мен ошону кылам. Апам менен да атам, мен не десем атам, апам менен атам да кылат. Биз ушинтип Бири-бириңиздер менен сүйлөшүп, угуп, бири-бириңерди. Ушинтип жардам берип, Пландап, пландап, Ушунда кайсы жакка барсак ошол жакка барабыз да. Абдан жакшы. Анда дагы бир жакшы чыгармага кезек берели, балким өзүңүзбү же болбосо кызыңыздын коштоосундабы. Кандай кылалы? Дагы ырдайсыңбы? ооба. Кел. Мен тап берейин да. Өзүң жалгыз ырдап берем да. Кайсылырды? Жалпы ушул достордун бүгүнкү майрамынын урматына, адемиден жакшы бир чыгарма. Кеттик. Жолуксак кандай жакшы дегенчи аткарып кеткен, Баракелде дейли. Анан ушул сен ыр жаттаганда кантип жаттап аласың? Атаң жаттата отуруп. Атам биз ырды жазабыз, ушинтип. Жолсак кандай жакшыны жазганбыз. Кантип жаттап аласың? Кантип жаттап аласың? Сен окуганды билбейсиң да, тамга тааныбайсың, А, Г, Э дегендерди билем. Ошолор менен ошентип ошоштурам да, биринчи могул экен, анан кийин. Биринчи атамга экен деп, Жаттаганда музыканы коюп, угуп туруп эле жаттап аласың, Азыр кайсы ырды жаттап атасың, жаңы? Азырбы? Азыр пока жок. Эс алып атасың, Жаңы жок, Азыр ошол кандай эмгектин үстүнөн иштеп атасыздар же адем айтмакчы эс алуудасыздарбы? Адем айтмакчы эс алуудасыз. Эми адеми ырдайын десе бир иштейбиз да. Негизи ошол сиз тандап аласызбы же адем тандап көңүлдап ырдап калган ырдын үстүнөн иштеп каласыздарбы? Жок, бул негизи адем экөөбүз аткарган чыгармалар экөө тең жаңы чыгармалар. Сөзүн Акбар Кубанычбек жазган, ону өзүмө таандык. Биринчи өзүм жазып, анан биринчи Ак Билек деген ырыбызды башка темада ырдайм деген болчу, негизи өзүм жалгыз ырдайт алам болчу. Адем экөөбүз ырдап калып. Адем кошо жаттап алып, Анан сөзүн деле баягы
ата менен кызга ылайыкташтырып дуэтке жазылган да. Андан мурун башкача тема кыздарын деп же болбосо башка темалар дайын деп кыңгылдап ырдап жүрчүмүн, оом жазып алып анан кара кийим ой келип кызым менен бир ырдап салайын дуэтке деп анан сөзүн Акбарга жаздым. Дуэт аткарып калды. Андан кийинкилерден ошентип эле дагы бир дуэт аткарабыз деп ошентип жазылып калды. Анан ушул келечекте кандай деп ойлойсуз? Ушул адеми ушул чыгармачылык жолду тандап, ушул жол менен кетем десе эч кандай бир каршылыгыңыз жокпу же болбосо ойлонуп көрөсүзбү? Бул эми ушул чыгармачылыктын түйшүгүн тартып калгандар көбүнчө ушул балдар кыздарын чыгармачылыкка көп жолоткузуу келчү эмеспи? Пешенеге жазылган нерсе да бул эми бул эмнени кааласа мен деле ушул буга чейин көп эле кишилерди көрүп жүргөм, досторуман дагы көрүп калган учурларым болгон. Ошо ата энеси каршы болуп чыгармачылыктан башка жолго тапшырасың, окуйсуң деп башка жакта окуп, анан ошол затты окуусун бүтүрүп, ошол жумушум менен ошол кесипти аркалабай кайра ушул ушулукка келип кайра окуусун улантып аткандарды көргөм. Шибегени капка каталбайсың деген сыңар эле ушул жан дүйнөдө болуп жаткан нерсени. Баары жан дүйнө ушул жака тартып кетти дегендерди көп эле көрүп жүргөм. Андыктан эми каалоосу менен болот. Эмнени кааласа ошол. Келечек көрсөтөт дегендей. Анда ушул балким сиз жалгыз аткарууңуздагы жакшы бир чыгармага кезек берели эфирибиздин соңунда. Эмне чыгарма аткарып берсек экен? Бүгүн ошол балдардын урматына майрамдык эфири атканчабыз, балким балдарга арнап, балким ошол ата энелерге арнап дегендей. Ай кызым деген чыгарма аткарып берген да. Арбайтар bir kıymalım, biçi kızım, mahabatım sen, mahabatım sen. Aydan düşkön ay kızım, tazim kılam çırayına men. Çırayına men çaykalgan örmelünden gözünden möltüregen ötkür jaştık ömürge süyünü bergin Jüre bergin kömülde, yüreğimde biley bergin. Ay kızım, ay kızım, ay kızım menin. Jüre bergin kömülde, yüreğimde biley bergin. Ay nanay, nanay, nanay. Jomokton gelgen Hanzadan biçilerdin perisi belen men izlegen bayqatpay jürek urdagan sululardın sıykırı belen men bilbegen altın gökül samayından appak yüzün manayından ötkür jaştık ömürge süyü ber
Жүрө бергин көңүлдө, жүрөгүмдө бийлей бергин. Ай кызым, ай кызым, ай кызым менин. Жүрө бергин көңүлдө, жүрөгүмдө бийлей бергин. Айлалай, лалай, лалау. Баракелде дейли, анда ошол кыздарыңыздын кашында, үй бүлөңүздүн кашында аман болуңуздар деген жакшы тилегибизди айталы. Анда ушул майрамдын урматына досторго жакшы бир куттуктоо айтып коесуңба дейми? Ооба. Коштошуп достор менен. Достор, майрамыңар кут болсун. Жакшы калгыла. Барыңарга макул, пока. Да көрүшөбүз, Келиңиз анда сизге да жакшы бир куттуктоо сөз болсун. Рахмат сіздерге. Отуруп, Отырабыз. Рахмат сіздерге да ушундай биздин кичинекейлер, бөбөктөрдүн майрамында ушундай шарт түзүп берип жатканга биз да куттуктайбыз бөбөктөрдү, кичинекейлерди, биздин келечектерди. Өмүрлөр узун болсун, эч качан оорушпасын, таттуу балалыкта чоңоюшсун баары. Майрамыңыздар менен куттуктайм. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат, сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыкка ийгиликтер болсун, үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Ушул таң атпай келип, жакшы маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы бар болуңуздар. Чоң рахмат. Ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздө уланта өрмөкчүбүз. Көрүп жатканыңыздар СТВ, алдыда дагы биздин конокторубуз бар. Андыктан бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Бир нече мүнөттөн кийин кайрадан эле студиядан кескинебиз.